Салам, менин атым Айгерим. Мен сиздерге шайлоого байкоо жүргүзүүнү татаалдаштырган БШКнын жаңы жоболору тууралуу айтып берем. КЛОП 2020-жылдын октябрь айынан бери Кыргызстандагы бардык шайлоолорго байкоо жүргүзүп келет. Бул убакыттын ичинде бүткүл өлкө боюнча көп сандаган байкоочуларды окутуп, алар менен иштештик. Ар бир шайлоодо КЛОПтун байкоочулары жүздөгөн мыйзам бузууларды каттап, анын негизинде Борбордук шайлоо комиссиясына арызданганбыз. Биз шайлоого байкоо жүргүзүш үчүн дайыма эки уюмдун атынан аккредитация алчубуз. Алар КЛОП жана Камар деп аталат. Бирок 2020-жылдын ноябрында күтүлбөгөн жерден шайлоого байкоо жүргүзүүгө аккредитация ала албай калдык. КЛОП билдирүүгө БШКнын төрайымынын орун басары Нурлан Кочекеевдин колу коюлган жооп алган. Катта президенттин жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга жана шайлоого байкоочуларды каттоо тартиби жөнүндө жоболорго мисал келтирилген. Жалпак тил менен айтканда, мындан ары БШКнын жаңы жобосуна ылайык уставында шайлоого мониторинг жүргүзөт деп жазылган уюмдар гана добуш берүүгө байкоо жүргүзө алат. Демек, БШК мындай кадамы менен таза шайлоо өткөрүүгө салым кошууну каалаган уюмдардын санын кыскартып жатат. Мунун баары кокустукпу, биз билбейбиз. Бирок 2020-жылдын октябрь айында өткөн парламенттик, 2021-жылы январда өткөн президенттик, ошондой эле апрелдеги жергиликтүү кеңештерде депутаттарын шайлоодо КЛОПтун уставы БШКны түшөлтпөгөнүн эске салабыз. КЛОПтун уставы ошол бойдон калып, Камар болсо кайра каттоодон өткөн. Эми уюмдун уставына шайлоодо байкоо жүргүзөт деген пункт киргизилген. Тоскоолдуктарга карабастан 2021-жылдын ноябрында жогорку кеңешке болгон шайлоого Камар аркылуу байкоо жүргүзө алдык. Жыйынтыгында мыйзам бузуулардын негизинде 173 доо арыз жазылды. БШКга биздин арыздарды көп жазганыбыз, шайлоону таза өткөрүүнү жана мыйзам бузгандарды жоопко тартууну талап кылганыбыз жакпай калган окшойт. Себеби 2021-жылдын 15 октябрында кабыл алынган жаңы жобого ылайык коммерциялык эмес уюмдар шайлоо участкаларынын аракеттерине даттанууга укуктуу адамдардын жана уюмдардын тизмесинен чыгарылган. Мунун баары БШКдагы ченемдер атайы биз үчүн жазылгандай сезилет. Анткени бизден башка БШКга эч ким деле арыз жазбайт. Буга Боршайкомдун сайтынан баш багып, өзүңөр деле күбө боло аласыңар. Дагы бир акылга сыйбаган чектөө, мурда добуштарды кол менен саноодо байкоочулар каалаган жерден фото жана видеого тарта алчу. Ал эми азыр байкоочулар УШК мүчөлөрү аныктаган жерден гана сүрөткө тарта алышат. Партияларды жана талапкерлерди кошпогондо БШКга келип түшкөн арыздардын басымдуу бөлүгү КЛОПтон жөнөтүлөт. КЛОПтун байкоочулары УШК мүчөлөрүнүн ар бир бузуусун жана шектүү аракеттерин камерага эң сонун тартып алышат. Сиз муну КЛОПтун YouTube каналындагы шайлоолор аттуу плейлистти көрүп текшере аласыңар. БШКнын жаңы жоболору кимдин сый урматына арналганын айтуу кыйын деле эмес. Бирок балким биз жаңылып жаткандарбыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын бул жоболору кабыл алынышы да кызык. Мындай ички жоболор реалдуу юридикалык күчкө ээ экени белгилүү. Биздин учурда бул көз карандысыз уюмдардын мүмкүнчүлүктөрүн чектөө менен мыйзам бузууларга көбүрөөк шарттар түзүлөт дегенди билдирет. Бирок БШК башка органдардын эч кандай талкуусу, кароосу жана сыны жок эле мындай олуттуу нормаларды бир жактуу кабыл алып келет. Жаңы жоболор жөнүндө билүүнүн бирден бир жолу сайттагы укуктук ченемдик актылар бөлүмүн ар дайым текшерип туруу. Алар тууралуу БШК эч кимге билдирүү жасабайт. Жаңы мыйзамдар тууралуу БШК Министрдин сайтына маалымат бериши керек. Бирок БШКнын жогоруда биз санаган жоболору Юстиция министрлигинин сайтында дагы деле жок. Биз байкагандай, БШК барган сайын шайлоого байкоо жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн татаалдаштырылган жаңы жоболорду кабыл алып келет. Эң коркунучтуусу, мыйзам аларга мындай аракеттерди талкуусуз жүргүзүүгө жол берет.